Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын түштүк тарабында жайгашкан, тактап айтканда Ак Тилек кичи районунун жогорку тарабындагы мурунку аталышы 40 гектар, азыркы аталышы Акбура жаңы конушунан сатыла турган 3 бөлмөлүү временкасы бар 4 сотук жер тилкеси сатыкка коюлду, достор. Эгерде сиздер мына ушундай шаарга жакын тынч жайдан жер үй издеп жаткан болсоңуздар, анда чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын дейли. Бул жайгашкан жерин адрестерин сиздерге көрсөтүп өтөлү. Жүрүңүздөр. Көчө тараптан эле көрсөтөлү. Азыр сиздерге негизги кире бериш жерден тартып көрсөтөбүз. Урматтуу достор, мен азыр Оштогу 40 гектар азыркы аталышы Акбура жаңы конушуна бурулган поворотто турам. Мындан 500 метр нары Ак Тилектеги чоң күргөө жайгашкан. Ошол күргөөдөн бери жапалакты көздөй жүрүп олтурсаңыздар, чоң канал агып өтөт. Ошол каналдан өтүп эле солго буруласыздар. Бурчта мечит аталышындагы жаш балдар бала бакчасы бар. Жеке менчик. Андан түз мына издеп кетип аткан жол менен түз барасыздар. Тетиги сары үйдүн астынан солго буруласыздар. Солго бурулсаңыздар эле экинчи көчөдөн жолугушабыз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз эле бурулуп киргенде биринчи, экинчи катар көчөлөрү жазылуу турган. Бул жерде мына экинчи көчө деп жазылып турат. Экинчи көчөгө бурулуп эле киресиздер дагы. Сол тараптагы экинчи катарда турган ушул эски временкасы бар үй жер менен сатылат, достор. Эми кененирээк маалымат берели. 20-20 жердин узун туурасы. Ал эми үй өзгөчө салынган. Бузуп салсаңыздар дагынчы ремонт кылып жашап, убактылуу жашап турсаңыздар дагы болот. Себеби кошуна менен бир дубал окшош кылып салынган экен. Аны видеонун жүрүшүндө сиздерге түшүндүрүп айтып беребиз. Айланасы көчө тарабы тосулган. Бул тарабы тосуло элек, достор. Оппа. Эми кам кирпич менен салынган экен. Бул жерде асты гараж, бул жагы өзүнчө бир бөлмө, анан үстүндө 2 бөлмө орун алган. Азыр эми киргенге мүмкүнчүлүк жок. Сиздерге баасын ушул жерден айтып коеюнчу, $55,000 бааланды. Кеми бир аз болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Ош шаарынан квартиралар болсо, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот, урматтуу достор. Эми гараждакты бир көрсөтөйүн. Бул жер гараж. Гараждын үстү конок бөлмөсү. Андан түз наркы тарабында дагы мына кандай кылып көрсөтсөк, бул жеринде дагы бир бөлмө жайгашкан. Ал спальный, ал эми асты болсо кухня болуп эсептелинет. Ошол спальныйдын асты кухня болуп кызмат кылат буюрса сиздерге. Кааласаңыздар бузуп салсаңыздар дагы болот. Эми жердин наркы тарабына өтөлү. Ал жагын дагы түшүндүрүп айтып беребиз. Эгерде бул үйдү буза турган болсоңуздар, мына ушундай болот. Мына кошуна менен бир дубал экен да. Мына ушул жерден бери тарабы сиздерге карайт. Бул дубал дагы өзүнүн ордуна кайтат. Мына жерден 1,5 метрдей же 1 метрге жакын чыгып кеткен. Буюрса үй бузулгандан кийин ал ордуна кайтарылат, достор. Өз ордуна. Чегаралары мына ушул жерден, мына фундамент даяр куюлган, достор. Кыскасын айтканда 20-20 4 сотук жер тилкеси. Мына ушундай документтери так, ээсинин атында, сразу сиздерге өткөрүп берет. Мечит, мектеп, бала бакча бүт бардыгы жакын, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Шаардагы центральный канализация келген, достор. Газ жакында тартылат. Түнкү жарыктандыруулар жана интернет кабелдери бүт бардыгы тартылуу. Мына. Бала бакча 300 метр, 200 метр нары жүрсөңүздөр бала бакчага жетесиздер. Мындан түз барсаңыздар мектеп бар. Кыскасын айтканда, сөз объектилердин бүт бардыгына жакын, келечеги бар жер бул Ош шаарынын карамагында өттү, достор. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, сиздерге насип кылсын. Бул чыгарылышты жыйынтыктадык.